27 марттын түнү коменданттык саат киргизилген, шаар менен райондордо ири тартип бузуулар катталган жок. Бирок эреже талаптарды аткарбагандар болду. 3 шаар, 2 облустун 3 районунда кечки саат 20:00дөн таңкы 7:00гө чейин 223 жаран эреже бузган жана 11 унаа токтотулган. Алардын ичинен 157си Бишкек шаарына туура келет. 134 эркек, 23 аял, 3 жаш өспүрүм жана чет өлкөдөн келген жарандардын саны 5. Кармалгандар райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Коменданттык сааттын аякташы менен алар кое берилди. Райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген жана 98 протокол түзүлүп, ошо коменданттык сааттык бүткөндөн кийин алар бардыгы кое берилди. Коменданттык сааттын тартиптерин бузган 223 учурдун 66сы башка аймактарда катталган. 21 Ош, 20сы Жалал Абад шаарына туура келет. Сузакта 6, Кара сууда 15 жана Ноокат районунда 4 жаран кармалган. Коменданттык саатка байланыштуу көзөмөл күчөтүлгөндөн бери Ош облусунда оор жана өзгөчө оор кылмыш иштери катталган жок. Бирок 3 күндөн бери түнкү күчөтүлгөн тартиптин эрежелерин бузгандар бар. Алардын басымдуусу жаштар. Ошол эле учурда түнкүсүн иш алып барган ишкерлерге коменданттык саат тоскоолдук кылууда. Маселен, Ош облусунун аймагында аарчылык менен алектенгендер орун которо албай жатышканын айтып, комендантка кайрылышты. Бүгүн келип, бул жерде ошо маалымат борборунда жетекчиси бар, Ашырбаев деген. Ошо киши менен жолугуп сүйлөшүп, биз ушуну бир программа менен иштесек, биз жардам беришке аракет кылайлы. Ушу балдары жер-жерине, бал челектери жеткенге биз жардам берейли. Ушундай эле түнкү күчөтүлгөн тартиптин талаптарын жана эрежелерин бузган көрүнүштөр Жалал Абад шаары менен Сузак районунда дагы катталды. Мындан тышкары такталбай туруп жалган маалымат тараткандар дагы болду. Түндө 3 учур аныкталса, 3 күндө туура эмес билдирүүнү жайылтуу боюнча 9 факты тастыкталды. Учурда сотко чейинки өндүрүшкө алынып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Соц тармактарда биздин абалга, биздин кырдаалга, биздин коменданттык часка жана биздин аймак боюнча эмне гана кандай гана маалыматтар болсун, бул бүт баары мониторинг жүргүзүлүп турат, анализ жүргүзүлөт, мыйзам бузуу фактылар болсо сөз катталып териштирүү жүргүзүлөт. Түнкү күчөтүлгөн тартип аяктаганы менен Бишкек шаарында карантиндик аймакта аныктаган чектердеги посттор ошол бойдон калууда. Мындан улам айрым дүңүнөн соода кылган ишкерлер кампаларына жетпей, товарларын гипермаркеттерге, дүкөндөргө алып келе албай жатышат. Ишкерлердин ишине убактылуу чектөө, тоскоолдук кылбашы керек жана посттордон токтоосуз түрдө өтүп турууга уруксат берилүүгө тийиш. Маселени өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев, борбордун коменданты Алмаз Оразалиев жана биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен талкуулады. Кеңешмеде Оразалиев киргизилген тыюулар кайсы бир деңгээлде оңтойсуздуктарды жаратып жатканын белгиледи. Ал коопсуздук үчүн киргизилген убактылуу чектөөлөрдү шаардыктар түшүнүү менен кабыл алып жатканын, күн санап тиешелүү эрежелерди сактап баштаганын кошумчалады. Ошондой эле комендантуранын жана кээ бир мамлекеттик органдардын ишинде системалуу кемчиликтер болуп жатканын белгиледи. Оптом саткандар айтып атыптыр, биздин кызматкерлер ошол складтарга жетпей атат. Уруксат берүүчү проксту баарын жеткирели. Алар барып складтарын ачсын, магазиндерге, дүкөндөргө барып чекене сата тургандардын баарына жеткириш керек. Аларга да шарт түзүп берет, бирок алар дагы мындай социалдык жактан жоопкерчилик сезиш керек да. Булардын баарын тең биз өзүбүз мындай көзөмөлгө албасак, туура эмес түшүнүк тап келе турган, же болбосо өзлөрү мындай ушундай кыйын абалда пайда көрөм деген аракеттер болуп атат. Булардын баарын жокко чыгарыш керек. Ишкерлерден тышкары шаар ичиндеги карантиндик посттордон медицина кызматкерлери дагы өтө албай убара. Буга чейин дарыгерлер иштегенин тастыктаган аныктаманы жана паспортун көрсөтүп эле өтө берери айтылган. Мындан улам ак халатчандар убагында бейтапканага бара албай жатышканын айтышууда. Мындай жагдайга Мамакеев атындагы улуттук хирургия ооруканасынын дарыгери Данияр Такырбашев тушуккан. Бүгүн жумуштан кийин шаардагы башаламандыкка күбө болдум. Машинемдин пропуску жана иштөөгө уруксат берилген аныктаманын болгонуна карабай, Акунбаев көчөсүнөн төмөндү көздөй кое бербей коюшту. Дагы дарыгерлерге шык берип коюшат. Эми силерге коменданттыңардын көк аныктамасы керекпи? Менин дарыгер экеним ички иштер органдарынын кызматкерлеринин бирин дагы кызыктырып койгон жок. Тыныстанов көчөсүнөн номер 6 кичи районго чейин өтө албайсың. Дагы жакшы Карл Маркс көчөсүндө турган кызматкерлер да иман бар экен. Алар өткөрүп жиберишти. Муну кандай түшүнсө болот? Кантип иштейбиз? Түнү шашылыш иш чыгып калсачы, анда кантебиз?
Таажы тумоосунун алдын алуу аракети аймактарда жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө Нарын облусунда 13 санитардык карантиндик эпидемиологиялык пост иштеп жатат. Алардын бири Ат башы районунун чаар аймагында уюштурулган. Мындан тышкары райондогу айылдардын баардыгынын кире беришинде мобилдик блоктор коюлган. Кирген чыккан унаалар дезинфекцияланууда. Ошондой эле ар бир жүргүнчү каттоого алынып, атайын жабдуунун жардамы менен ар бир жүргүнчүнүн дене табы текшерилүүдө. Баса буга чейин жеке инсандардын колдоосу менен 34 даана термометр алынып, ар бир мобилдик постторго таратылып берилген. Бүгүнкү күндө эми жалпы эл көтөрүлүп, абдан жакшы жардам берип атат. Элге ыраазычылык билдириш керек. Мына жаштар көтөрүлүп, бардык жерде уюштуруу маселелерин колго алып, андан сырткары демөөрчүлөрүбүз өз каражаттарын аябай бардыгы тең жардам берүүдө. Анын ичинде биринчиден бул медицина кызматкерлерине керектүү жабдыктарды, дары-дармектерди, хлор, спирт, атайын кийимдерди даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Биринчи учурда ушу демөөрчүлөр аркылуу ушуларды камсыз кылуу аракеттерин көрүп атабыз. Ошондой эле райондо акимчилик тарабынан бет тапкананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгерлерине 100 атайын форма тигилип берилди. Миңдей бет кап тигилип айылдарга бөлүштүрүлүп таратылды. Жарандардын массалык байланышын болтурбоо максатында эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдарды айылдарга барып таратып берүү райондордогу банктардын өкүлчүлүктөрүнө милдеттендирилди. Бүгүнкү күндө Ат башыда азык-түлүктөрдүн коору жетиштүү. Баасы акимдин жеке көзөмөлүндө. Мамлекет тарабынан бекитилип берилген наркта сатылууда. Ал эми жазгы талаа жумуштары жакындап калгандыктан буйртма берген дыйкандардын үрөөнү үйлөрүнө жеткирилип берилет. Аймактагы маселени тез арада чечүү үчүн айыл өкмөт башчылары районго келип отурбай, аким менен видео аркылуу онлайн түрүндө байланышат. Бул чыгымды кыскартса, бир жагынан убакыт үнөмдөлөт. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, New TV.